Саламатсыңарбы достор? Мен YouTube каналым катталуучулары, соцсеттеги достор, урматтуу кыргызстандыктар. Мен бир маселе боюнча пикир айткым келди эле. Буга чейин Facebook'та да жазгам. Азыр коронавирус пандемиясы боюнча күнүгө жаңы маалыматтар чыгып атат. Ошону менен бирге ар кандай кептер жүрүп атат. Кыргызстанда бул вирус жок, муну баягы ойлоп табышкан, акча жеш үчүн жасап атат. Кыргызстанга келген жардамдар каяка кетип атат, жеп койдубу деген сыяктуу суроолор көп жаралып атпайбы? Анан бирок бийликтен реакция жок, ноль. Мен айтайын деп атканым, бийлик өзгөчө өкмөт башчы эмне үчүн коомчулукта болуп аткан суроолорго так түз жооп бербейт. Эмне үчүн биз премьер-министрди көрбөйбүз? 1,5 айдан бери өлкөдө карантин, бир катар суроолор, толгон токой суроолор болуп атат. Келген каражаттар кантип атат? Дарыгерлерди кантип карадыңар? Милиционерлердин тиги акчасы эмне болду? Жанагы бир дарыгерибиз каза болду, 200дөй дарыгерибиз ооруп атат. Булар үчүн ким жооп берет? Ким күнөөлүү деген сыяктуу суроолор жаап атат, бирок эч кандай жооп жок. Мен мисал келтиргим келет. Өткөндө дагы айткам. Дональд Трамп 80ге жакындап калган абышка президент күнүгө журналисттердин алдына чыгып, ак үйгө журналисттерди чакырып, же болбосо ак үйдүн короосунда же залында айтор журналисттердин суроолоруна күнүгө жооп берип атат. Күнүгө элди жооткотуп, күнүгө эмне болот экенин, эртең кандай болот экенин деп вице-президенти жана башка өлкөнүн негизги санитардык врачы айтор бардыгы суроолорго жооп беришип атат. Ошол эле Италияда деле ошондой. Италияда деле премьер-министри суроолорго жооп берип атат. Германияда деле ошондой. Мындай мамлекеттер, мамлекет башчылары элдерди ушундай кыйын убакта суроолоруна жооп беришип, коомчулукта болуп аткан ушундай маалымат боштугун толтурушуп атат. Биздин Кыргызстанда эмне болуп атат? Премьер-министрдин бир да жолу журналисттердин алдына чыгып, пресс-конференция эмес, брифинг өткөргөнгө мойну жар бербей атат. Бир да жолу чыгып журналисттерди топтоп суроолорго жооп берген жок. Эмне? Президенттен коркуп атабы? Президенттик аппараттан коркуп атабы? Сооронбай Жээнбеков элдиге чыгарбай атабы Мухаммедкалый Дүйшөкеевичти? Эгерде андай боло турган болсо, президент жооп бериш керек. Президент чыгыш керек, суроолорго жооп бериш керек. Күнүгө бирден министрлерди кабыл алып, күнүгө вице-премьерлерди кабыл алып, анан алардын пресс-службасы тарткан оозторун кыбырып аткан, бири-бирине анекдот айтышып атабы? Эмне жөнүндө сүйлөшүп атат? Биз укпай элебиз. Картинаны көргөзөт бизге. Эмне жөнүндө сүйлөшүп атат? Конкреттүү кандай иштер болуп атат? Текст түрүндө берип коет. Эмнеге журналисттерди ошол суроолоруна жооп беришпейт? Эмнеге брифинг өткөрбөйт? Бир да жолу пресс-конференция, брифинг өткөн жок. Элден коркуп атабы? Журналисттердин суроосунан коркобу? Сураабысынан коркуп турган болсо, ошол мамлекеттик телеканалдардын журналисттерин топтоп, ошолордун суроосуна жооп берип, мындай бир иш аракет кылышпайбы? Бул биринчиси. Экинчиси, коомчулукта коронавирус боюнча коронавирус жок,
бул жалган деген сыяктуу пикирлер үстөмдүк кылып атат. Эмнеге? Анткени элдер айтышып атат. Бир коронавирус менен ооруган адамды же ошондон каза болгон адам жөнүндө билген жокпуз. Же болбосо 1,5 менин таанышым каза болду. Менин таанышым ооруп айыгып чыкты деген сыяктуу маалыматты бербей жатат деп айтышып атат. Бир четинен аларды дагы түшүнсө болот. Себеп дегенде маалымат жок. Маалымат боштугу кадимкидей сезилип атат. Мисалы өткөндө күнүгө эле көргөзүп атат. Өткөндө мисалы Нью-Йоркто көргөзүп атат. Афро-американка катуу боюнда бар экен, катуу ооруп келип, комага түшүп, жанандай жасалма дем алдыруучу аппаратта жатып калган. Ичиндеги баласын союп алып чыгышып, дарыгерлер сактап калды. Анан кийин 14 күндөн кийин эне бала жолугушуп ооруканадан чыгып атканын көргөзүп атат. Британияда көргөзүп атат. BBC аркылуу дарыгерлердин кантип иштеп атканын, ИВЛ аппаратында оорулуулар кантип жатканын, алар эмнелерди сезип атканын, керек болсо уруксат менен интервью алышып, канчалык кыйын болуп атканын, ошондо ичиндеги обстановканы, абалды көргөзүп берип атат. Орусиялык телеканалдарда көргөзүлүп атат. Эми бул баягы бардыгы кирбесе дагы негизги деген мамлекеттик телеканалдар, алардын журналисттери ошол жака кирип, дарыгерлерден интервьюлөрдү алып, алар кантип чечинип кийинип атат, кантип дарыгерлер ооруну жуктуруп алып атат, кантип ошол ооруган оорулуулар кантип жатат, жасалма дем алдыруучу аппаратта жаткандар эмне болуп атат, эмнени сезип атат, кандай болот экен ал, жасалма дем алдыруучу аппарат деген өзү кандай учурда жатып калат, айтор бардык суроолорго жооп беришип атат. Кыргызстанда болсо бардыгын жаап жашырмай, анан элди түшүнсө болот, эл шектенип атат. Шектенсе, шектенип бирдемени жазып, талап кылыпса, интернетке жарыяласа эле кечирим суратат экенсиңер. ГКМБсы, милициясы жетип келип баса калат экен. Милициялар кандай шартта иштеп атат? Алардын күнү кандай өтүп атат? Бул жөнүндө маалыматтар жок. Постто тургандар эмне болуп атат? Дарыгерлердин кандай маселеси бар? Эч кандай маалымат жок. Элдердин шектенгенине бийликчилер биринчиден күнөөлүүсүңөр. Силер элге ачык айтып, ачык маалыматты көрсөткөн жоксуңар. Анан кийин келип алып кечирим суратасыңар. Өз элдин кечирим суратып, өз элдин чөгөлөтүп, башка эч нерсени байкаган жокпуз. Экинчи маселе. Өткөндө Өзбекстандын Сурхандария областында дамба жарылды. Миңдеген гектар жерлерди сел алды. Элдер мүңкүрөп, жабыркап турганда премьер-министри, андан кийин президенти ошол жерге барып, жеринде абал менен таанышып, кыйналган элдин жашын сүртүп, аларга үмүт берип, мамлекет тарабынан колдоо болорун, мамлекетке ишениши керегин барып айтышты. А бизде эмне болду? Бизде мына Испанияда бир боорлорубуз, туугандарыбыз селден жабыркарды. А бирок ал боюнча маалыматтарда эмне болот экен деп күтсөк, президенттен үнү жок. Премьер-министр болсо баланча кылыш керек, түгүнчө кылыш керек, контроль кылыш керек, жардам бериш керек деген сыяктуу жыйын өткөрдү деп атат. Эмне жеринде барып көрсө болбойбу?
башка элбе же элден коркуп атабы, оору жуктуруп алам деп коркобу, же элге барып айта турган сөздөрү жокпу? Суроолор көп, жооп жок. Жабык өкмөт, жабык президенттик аппарат, парламент болсо өз функциясын аткарып алардан сурак ала албайт. Айтор суроолор көп. Ошол мен ошону айтып коеюн дегем, менин пикирим.